Хусанбай Хайдаров мурда күнөсканада иштеген, кийинчерээк кызыгуу пайда болуп, өз алдынча курууну ниет кылган. Анда курулуш каражаттын чыдамдуулугуна, жылуулукту жакшы сактаганына карап тандаган. Мында бөтөлкөнү пайдаланганынын себеби да ошол. İşen talлаган сабы ише заштын нарак тараптан өткүзбөйт. Бөтөлкөнү тандаганымдын себеби ным тартпайт жана бөлмөнүн ичин жарык кылат. Ишедеги боштук күндүн нурун тартып алып, кечинде күнөскананы жылытат. Тактадан курууга болбоду, ал тез эле чирип кетет экен. Бар да. Күндүн нурун алып калып, ысыкын алып калып, түнүндө кайтара теплицеге алып чыгат кайта. Хусанбай Хайдаров күнөскана куруу үчүн такта же бетонду пайдаланбастан анын ордуна моундай ар түрдүү айнек бөтөлкөлөрдү пайдаланган. Мунун себеби бөлмөдөгү жылуулук жакшы сакталат. Аны менен катар эле бул бөтөлкөлөр күнөсканага өзгөчө кооздук берип турат. Бул кооздукту жаратууда бөтөлкөнүн ар кандай формасы керек болгон. Аны чогултуу да бир топ кыйынчылык жараткан. Түндөрү уктабай, казып, семент куюп, түндө саат 3-те келсем эм казып аткан болот, же семент куюп аткан болот. Анан эмне зарыл ушинтип десем, токтой тур, сен анан көрөсүн дедим. Мына Кудайга шүгүр, шунчалык кылды, мээнет кылды. Балдарым мээнетке өргөтүп атат ушинтип, келечекте неберелерим кылат буну көрүп, мындай мээнет кылса болот деп. Биз ишти алып, акчага алып баштадык да, кафелерден терип аттык, алып аттык. Элдерге бир сыйра күлкү болдук. Анан кийин кээ бирки ишелерди башташка баштап алып, таппай калдык. 3 күн, 1 жумалай издеп, табып курадык да, анан ошо ишелерден таппай калган ишелерибиз болгон ошелерди. Бул күнөскананы курууга 20 000 бөтөлкө керектелсе, анын ар бирине аба өткөрбөө үчүн желим баштык кийгизип чыккан. Күнөсканага былтыркы жылы февраль айынын орто ченинде жашылча помидор, бадыраң өстүргөн. Алар күзгө чейин түшүм берип, жемиштин алдын үй бүлөсү жана кошуналары менен бөлүшкөн. Мен берди кошуна катарда жашайбыз да, мындай против жашайм. Анан бул теплицаны болгонуна мына 3-жыл кетип атат. Эми постепенно болуп атпайбы? Бул эгилгенден кийин түшүмдү алыш өзү бирдекени бир урукту сайып, аны көтөрүп чыгарып, аны караштын өзү түшүк да, булчу чындап келгенде. Анан мындай теплица чындап эле жок. Анан бердин түшүмү дагы жакшы. Берди бүт эккен нерсесини, свежий нерсесини биз жеп, мына ушунча жылдан бери жеп келатабыз да. Бөтөлкөдөн курулган күнөскананын узундугу 9, туурасы 6 метрди түзөт. Хусанбай Хайдаров бул күнөскананы жердин астына курган. Алдыда дагы ушундай 2 күнөскана жасоону пландап жатат. Ал үчүн дагы 30 000 бөтөлкө чогултуп койгон. Кылымжан Азамат кызы Темирбек Жакупов, Ынтымак, Жалал Абад облусу.